Кудай экен да, Кудай Таала биз эмнеге керек экендигибиз жана миссиябызды ишара кылып көрсөтөт экен. Ошону сезе билгенде өзүбүз тапкан болот экенбиз. Мен мисалы мугалимдигим журналистикага алып келди. Журналисттигим саясатка алып келди. Саясатчы болуп жүрүп, юрист катары иштедим. Себеби адамдын укугун билиш керек экен. Анан ошонун баары мага дегеле мамлекетте бардык нерсе жөнгө салыш үчүн үй бүлө институту болуш керек экендигин түшүндүрдү. Себеби мамлекеттик кызматта жүргөнүмдө күнүндө жана юрист катары иштегенимде 3-4 аял менен сүйлөшчүмүн да. Карап отурган ар бир аялдын бактылуулугу жана өзүнүн тапмагы бул үй бүлөдөгү аялдын бактылуулугу, баланы да күйөөнүн да бактылуу кыла турганын түшүндүк. Анан ушуга алыбыздын жетишинче жакшы илимдүү аялдардын жана ошондой эле тажрыйбалуу апалардын, кыргыз наркын, традициялуу динибиздин жана психологиябыздын негизинде бар мамилелерди берүүгө аракет кылалы. Ошол аркылуу ар бир аял жаркырап жашасын деген урагым менен чыгып калдык. Бүгүнкү күндө негизи сан эмес, сапат маанилүү. Мен өтө көп кишилерди ала бербейм. 10 миңдей киши биздин сабактардын угуучусу жана таасирлер сонун. Бир 200дөй кишиге жеке кабыл алууга болдук. Үй бүлөсүн сактап калууга себепкер болгондорбуз 80%.